кылмышкерлердин жаны таттуу экенби? Бизге өлүм жазасы керек. Менин кызым жер кучактап жатып калды. Биз боз топуракты карап калдык. Баласы жетим калды томсоруп. Баласын окутам деп аткан, Германияга алып кетем деп паспортун даярдап аткан. Биз томсоруп калып калдык. А булар жер басып жүрсүнбү деп. Бул деген акыйкатчылык эмес. Кыргыз элине акыйкаттык керек. Катуу ушундай катуу зордук жасагандарды, зордук менен өлтүргөндөрдү, мыкаачылык, камкорлук менен маньяк болуп өлтүргөндөргө ошондой жаза керек. Бул элдин талабы. Менин мында дагы башка кыздар болушу мүмкүн эле. Ушул зомбулукка чекит коюлсун. Биздин өкмөтүбүз, биздин мамлекетибиз ушул энелердин көз жашын карап, ушуларга ылайыктуу парламент өзгөчө. Ушул бизге, кылмышкерлерге ылайыктуу, татыктуу жазасын бериши керек. Ушундай законду кабыл алышы керек. Мамлекетибизде болуп жаткан педофилдикти, ошондой эле зордук зомбулукка каршы чыккан кыргыздын келечегин ойлогон кырчындай жаш жигиттерибиз ушу соттун акыйкаттуу чечимин колдоп, Айжандын өлүмү боюнча Дамиров Кирилге өмүр бою жазасын алсын деген, өмүр бою кесилсин деген лозунгтар менен турушат. Жалаң жаш балдар, булар ушу кыргыздын келечектерин, кыргыздын кыздарынын, кыргыздын энелеринин тагдырын ойлогон жаш жигиттерибиз колдоп келишти. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич ушу күн санап кыргыз келиндеринин, кыргыз кыздарынын зомбулукка кабылып ал тургай жашы жетилик жаш кыздардын зөөкүрлөрдүн колуна мыкаачылык жол менен өлүп аткандыгы күндөн күнгө элдин талабын күчөтүүдө. Азыр ушул Айжандын өлүмүнө байланыштуу бир туугандарынын митингине энеси баш болуп келди. Роза эже, сиз эмне талап менен келдиңиз? Мынакей кызымдын каза болгонуна жарым жылга аяк басып отурат. Эмне деген талаптарыңыз бар? Кандай талаптарыңыз бар? Мынакей биздин талаптарыбызчы ачык сот болсун деп атабыз. Басма сөз, бардык басма сөздөр, радио, телевидение катмарлары билсин деп атабыз. Элдердин элегине салып атабыз биз өзүбүздүнчү. Бул менин кызым каза болсо, менин кызым эмес, ошоного эле уда жанагы 27 жолу бычактан каза болгон Рахима деген кыздыкы. 13 жашар кыз зордукталып, этаждан кулап кетти. Үйлөрүндө зордукталып, ачык-ачыкпай айткан канча өлүмдөр болуп атат. Зомбулук күндөн күнгө күчөп атат. Ошол зомбулукту токтотуу үчүн биздин укук коргоо органдары аябай оперативдүүлүк менен иштеш керек болуп атат. Жогору жактан дагы өткөндө тиги парламентте каралды. Ушул коомдогу алсыз катмарлар жаш балдардын, наристелердин жана аял затынын, кыздардын, келиндердин өлүмү жөнүндө, ушулар жөнүндө каралганда биздин менталитетке шылтап, биздин депутаттарыбыз, айрым бир депутаттарыбыз ошого шылтап, ушул законду кабыл алууга кадимкидей бут тосушту да. Кандай мыйзам керек болуп атат сиздерге ошондой? Эмне деген Өлүм мыйзамга? жазасын берсин. Булардын, кылмышкерлердин жаны таттуу экенби? Бизге өлүм жазасы керек. Менин кызым жер кучактап жатып калды. Биз боз топуракты карап калдык. Баласы жетим калды томсоруп. Баласын окутам деп аткан, Германияга алып кетем деп паспортун даярдап аткан. Биз томсоруп калып калдык. А булар жер басып жүрсүнбү? Акыйкатчылык эмес. Кыргыз элине акыйкаттык керек. Катуу ушундай катуу зордук жасагандарды, зордук менен өлтүргөндөрдү, мыкаачылык, камкорлук менен маньяк болуп өлтүргөндөргө ошондой жаза керек. Бул элдин талабы, менин эле эмес. Тети Асель деген кыздын оозу мурду тетиги кулагынан бери кескилеп бир адамдын өмүрүн сындырышты. Тирүү калыптыр. Балдар үчүн аман болсун ал. Менин кызым өлтүрүлдү. Бурулайдын өлүмү, Айзаданын өлүмү, андан башка да канча аттары билинбей калган. Тетияктагы микрорайондон тиги эки баласы менен коолап чыгып, эки баласы менен мыкаачылык менен өлтүргөндөрдүн өлүмү. Андан тышкарыдагы Таласта мынакей эки баласы менен мыкаачылык менен өз балдарын өлтүрүп атат. Эркектер акмак болуп кетишкенби? Бул деген талаптагыдай, ошо кылмышка талаптагыдай жаза колдонулбай аткандыгын кесепети деп эсептейм. Ошолорду ар бир чыгып атышат, түрмөгө кесилет экен, 10 жыл деп коет экен, 5 жылдан кийин амнистияга чыгат экен. Андан 3 жылдан кийин үйлөрүнө келип алып, кадимкидей кылмышкер жазасын тиги толугунан өтөбөй, эмне болсо чымын өлтүргөндөй болуп, чымчык өлтүргөндөй болуп, тоого өлтүргөндөй болуп кайра басып жүрүшөт кылмышкерлерчи. Ушуну коомду тазалаш керек. Мындай адамдар, ушул менин кызымды өмүрүнө балта чапкан Дамиров Кирилл Камранович деген буга окшогон маңкурттар, буга окшогон маньяктар, буга окшогон зомбулар, булар зомбулуктар, булардын баарын тең биздин коомдон тазалаш керек. Ошондой эсептеймин.
азыр кайсыл сот карап атат? 1-Май районунда Талиева Чолпонай деген сот карап атат. Азыр ишибиз башталып кетеби же дагы эле ушинтип улам артка түртүлө береби деп ушул жерге ошол жогору жактагылардын көзү көрсүн, ушул биздин кыйналып аткандарыбызды, могу жапа чегип аткандарыбызды көрсүн. Биздин бир бутубуз балдарыбызда болсо, бир бутум жетим алган неберемде болсо, бир бутум мүрзөдө болуп атат, бир бутум сотто болуп атат. Эмне үчүн энелердин көз жашы төгүлүшү керек? Эмне үчүн ушунча жашка чоңойтуп чыгарып алган баламдын азасын мен күтүшүм керек? Бизди көмө турган балдарыбызды эмнеге мыкаачылар аркылуу өлтүрүлүшү керек? Дагы 5 жыл, 10 жыл алып алып туруп ошол кайра көп жүрүш керек. Сот үчүн ушундай акыбалга жетти Кыргызстанчы. Чындык чыксын, акыйкат сот болсун. Зомбулуктардын жолу токтотулсун деп ошол ниетте чыгып атабыз. Менин кызымдын ордунда дагы башка кыздар болушу мүмкүн эле. Ушул зомбулукка чекит коюлсун. Биздин өкмөтүбүз, биздин мамлекетибиз ошол энелердин көз жашын карап, ушуларга ылайыктуу парламент өзгөчө ушул бизге кылмышкерлерге ылайыктуу, татыктуу жазасын бериши керек. Ушундай законду кабыл алышы керек. Болбосо мен биринчиси эмесмин, мен акыркысы эмесмин. Мендей болуп зыркырап ыйлап жүргөн энелер толтура. Ошолордун баары ичинен ызасын көрүп, ичине жутуп, кайгысын жутуп жүргөн энелердин саны толтура. Мен Алыкулова Айжан Майрамбековдун жактоочусу Молдокул. Бүгүнкү бул иш боюнча сот болду, башталды, сотту баштадык. Эмки келеси отурум 3-үндө саат 10го жана 5-inde саат 10го жылдырылды. Ушул күндөрдө Кудай буйруса кайрадан сот уланат. Соттон кандай чечим күтүп атасыздар? Соттун бүгүнкү отуруму кандай? Адилет чечим, адилет. Мага окшогон энелер боздоп ыйлабасын. Адилет чечим күтүп атабыз. Калыс чечим күтүп атабыз. Азыр айрым жерлерде баягы оозго алынып арганда айтылгандай ошо акыйкат чечим күтүп атабыз. Ошол сот биздин мамлекеттик сотубуз биздин укугубузду, өлгөн адамдын укугун, ошонун боздоп аткан энесинин баласынын укугун коргойт деп күтүп атабыз.